Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Кудай буйрса, биз Акниет Аманат коомдук фонду жакшы билесиздер. Фонд түптөлгөнүнө толук 1 жыл боло элек. Сентябрда Кудай буйрса 1 жыл болот. Фонддун кылып аткан жумуштарын жакшы билесиздер. Кабарыңыздар бар. Канчалаган жумуштарды жасап атат. 6 ай аралыгында Индиядан кече 7 ай аралыгында Индиядан кече 19 адамды тосуп алдык. 19 адам, булар деген боорунан, бөйрөгүнөн жана башка жеринен Индияга, Турцияга 19 адамга каражат жыйнап элден ошол жака алып барып, кайра мекенге алып келип жакындарына тапшырыппыз буйруса. Иншалла бунун баардыгы Алланын буйругу менен, Алланын насиби менен, элибиздин колдоосу менен, элибиздин жардамы менен эл ортосунда көпүрө боло алдык. Андан сырткары 2018 жылы 6 үй салганбыз. 6 үйдүн 3 үйүн тапшырып, 3 үйүнүн ички отделкасы жүрүп атат азыркы күндө. 2017 жылы дагы 1 үй салынып тапшырылган. Былтыр ниет кылганбыз. 6 үйдү 6 участокко занимать этип, 6 жакка каттап, 6 жакта жумуш болуп, ушундай бир каражат көп кеткен. Ошол каражатты кантип үнөмдөсөк болот экен деп ниет кылдык элек, элге сунуш киргиздик элек. Мына бир агабыз ушул жерден 6 соток участогун берип, азыр мына ушул жерге муктаждар комплекси түшүп атат. Биринчи кабатына эле 6 үй бүлө жашайт. Кудай буйрса могул жагы экинчи кабат көтөрүлөт. Экинчи кабатына дагы колдон келишинче. Бул жагы түз кайсыл жерге чейин барабыз билбейм. Бул жагы калат, бирок ушу Г формада 2 кабат кылабыз деген ниет бар. Эгерде Кудайым буйруп, Кудайым насип этсе, иншалла Кудай кааласа, элибиз колдоп турса, сөзсүз көтөрөбүз. Азыр пайдубалды толугу менен бүттү. Лестницасы болуп атат. Кудай кааласа 2 лестницасы бүтүп, 3-чү, 4-дөгү лестницасы болуп атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Мен бир нерсени айтып кетейин. Биздин Россия жериндеги Якутия деген, Россияга караштуу болуш керек, Якутия деген жер бар. Ошол жакта биздин мекендештерибиз, бир борлорубуз, кыргыз элибиз ошол жакта эмгектенип, үй бүлө баксам деп, бала чага баксам деп ошол жакта мигрант болуп иштеп жүрүшөт. Мына ошол Якутияда иштеп аткан бир туугандарыбыз кече эле 3 ай мурун, 4 ай мурун эмне деген бир Алланын сыноосуна кабылышты, көрдүңүздөр, кандай гана сыноо кабылышты. Бул жакта туруп бир жүрөгү зыркырап атты. Анткени биздин бир туугандарыбыз, биздин момун мусулман бир туугандарыбыз ушундай кыйналып, ошол Якутиянын жарандарынан уур, соккут, тепки жеп атканда чындыгында биз бул жакта туруп бир колуңдан эчтеке келбейт экен, бирок ызаланып аттык ушунчалык. Келтек жеп атышты, магазиндер барып талкалап атышты. Албетте бир адамдын айынан ушул нерсе болду да. Баягы сөз бар го, бир яшиктеги бир кумалак май, бир карын майды чиритет дегендей, бир яшикте бир алма чирик болсо, ошол алманын баарына чирик жайылат экен да. Ошол сыяктуу эле бир адамдын айынан канчалаган элибиз запкы чегип калды. Чындыгында буну мен эмнеге айтып атам? Урматтуу мекендештер, ошол Якутияда өздөрү кыйналып, өздөрү мусафир болуп, өздөрү ошол жакта кыйынчылыкты көрүп жүрсө дагы, мына ушул жерде салынып аткан, муктаждарга салынып аткан үйгө кече күнү 50 000 рубль акчасын салып беришиптир. Мен ушунчалык сүйүндүм да. Тескериче биз аларды колдоп, биз аларга жардам берип, биз аларга кубатташыбыз керек эле. Анткени алар бир өтө чоң бир сыноого кабылышты, мындай айтканда. Кудайга шүгүр, жакшы адамдар көп экен, жакшылыкта жарышкандар көп экен. Ушундай кече күнү атыбызды айтпай эле коелу ушул жакта мекендештердин атынан деп 50 000 рубль акчасын салып берди, урматтуу мекендештер. Алла ыраазы болсун. Ошо Якутиядан, Россиядын булуң бурчунан, Казакстан булуң бурчунан, Кореядан, Нью-Йорктон, Дубайдан салып аткан ар бир момун мусулман бир туугандардын мына ушул жерге салып аткан аманаттарыңыздар дарегине так жетип атат. Жетип аткандыгы үчүн мына иш токтобой жүрүп атат. Кудай кааласа бул фундамент бүтөөрү менен лестницанын стенасына киришебиз. Ушундай туугандар, азыр мен бул жерде жумушту сиздер менен таанышып, жана мен азыр усталар менен дагы мен сиздер менен бирге бөлүшүп таанышсам, жүрүңүздөр. Nereye koyalım? Nereye koyalım? Nereye kilip? Şu жерде нава koyalım. Жақсы да? Карым ака, келіп қосты. Салам алейкум. Кандайсыз? Жасыл жакшыбы? Иштер жакшыбы? Тынчпы? Урматтуу мекендештер, мына бул агабыздын аты Карым. Ушул фундаментти куюп аткан ушул агабыздын бригадасы, балдары, ушулардын
биргеликте иштеген инилери менен бир туугандары менен ушул фундамент куюп атат. Алгач сүйлөшкөндө орозо маалында ушул фундаментти баштайбыз дедик элек, бирок насип экен орозодон кийин башталды. Күттүк аябай, буларды күтүп баштадык. Келгенде дагы чынын айтканда баягы камерадан качып, баягындай түшүнбөстүк болуп эме болуп атты эле. Алла таалам адамдын, пенденин жүрөгүнө бир кымындай нерсе салып койгон болсо, Алла таалам эчтекеден качыра албайт экен. Мына өзү кийин бул ишти түшүнгөндөн кийин Кудай буйрса мен сөзсүз колуман келиши жардам берем деп, мына элге канча сомдон куюп атканын угуп жүрөбүз, билип жүрөбүз, бирок ошондон ылдыйраак кылып жардам берейин, бизден жардам болсун. Мына мисалы ушул жерде 100 куба болсо, кубасын 1000ден куюп атат, мындай ачык айтып коеюн. 200 сомдон түшүп берген болсо, 100 кубадан 20 000 пайда болот экен. 20 000 ушул агаларыбыздан мындай айтканда жардам болот экен. Урматтуу мекендештер, мына ушундай. Кармаке иш кандай болду? Жакшы, рахмат. Жакшы, шүгүр. Кудай буйрса мына азыр фундаменти пайдалуу толугу менен бүттү иншалла. Мен баягы экөөбүз башта сүйлөшкөндөй эле, ар бир үйдүн пайдалуу жакшы болуш керек, бышык болуш керек, ошондо калганы бышык болот. Кудай кааласа жакшы эле куйдуңуздар деп ойлойм. Жакшы эле болду, баягы балдар дагы өтө бандай внимательно коюшту. Анткени баягы башта сүйлөшкөндөй эле, эртеңки күнү бул иш элдин жардамы болуп атат да. Эртеңки күнү биз тапшырып берип коюп кеткенден кийин дагы сиздер менен биздин жүзүбүз жарык болуш үчүн. Жүзүбүз жарык болуш керек. Акчаны алып коюп, жолбосо биз күлүштү тапшырып коюп эле кетип калып, башка ишке кетип калбастан, бул үйдө жашап аткан муктаждардын дагы кийинки жашоосун ойлонушубуз керек, туурабы? Мына буюрса жакшы эле болду окшойт го дейм, а? Жакшы, Алла кааласа мына акыркы лестницасын бүгүн азыр аракет кылып бүтүрөбүз. Иншалла. 2 күндө Алла кааласа бүтүп калат. Баары жок, жакшы, Аллага шүгүр. Андай кемчилик, капачылык бизден кетип аткан, мындай айтканда, жалп жокпу? Жок, орусча айтканда. Баары жок, жакшы. Жакшыбы баардыгы? Буйруса, Ооба. мына ушундай туугандар, мен азыр Кармака, мен ушу элдин астында, элдин аманатынан сизге мен дагы берейин деп тура көрдүм. Могул жерде 10 000 сом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 сом. Биз усталарга Кудай буйруса 50 000 сом акча өткөрдүк. Могул уже 60 000ден акчасы уже, 60 000 сом сизге өткөрдүк биз Кудай буйруса, мынакей. Бул Кармака өзүңүз жакшы билесиздер, элден келип аткан аманат. Материалдын бардыгы, сизге берилип аткан аманаттар, дегиле түшүп аткан жумуштун бардыгы элдин колдоосу менен болот. Медердин жардамы менен эмес, Ак Ниет Аманат коомдук фондунун жардамы менен эмес. Ак Ниет Аманат коомдук фонду болгону эл ортосунда көпүрө, өзүңүз жакшы билесиз. Буйруса калганын азыр 60 000 сом өткөрдүк, урматтуу туугандар. Сиздердин берип аткан ихсаныңыздар менен ушул жумуш жүрүп атат. Азыр 60 000 сом өткөрүлдү усталарга. Алдыда дагы толук кубасын эсептеп чыгабыз. Канча чыгат, канча болот. Анан эсептеп бүткөндөн кийин, өчүрүп койсоңуз. Анан калганын дагы буйруса Кудай кааласа иншалла. Кыскасы усталарды наразы кылбайбыз иншалла. Эл бар, журт бар, Кудай кааласа Кудай деген инсан бандай кур калтырбайт дейт. Бул агаларыбызды сөзсүз бандай наразы кылбайбыз. Анткени и так арзан түшүп, жардам беришип, көп нерсесине карашып, кыскасын айтканда бизге жалп кылбастан жакшы иш жүрүп атат, иштеп тура түшүнүп. Сиздерге рахмат анда. Ишиңиздерге ийгилик, тынч болуңуздар. Ушундай туугандар, урматтуу мекендештер, Кудай буйрса мен мына Якутиядагы азыр 50 000 акча салган мекендештериме, жана өткөндө Иркутскиден Мансур агабыз 35 000 рубль акчасын алып келип берген. Андан кийин Бектемир бир тууганыбыз 20 000 сом акчасын алып келип берди. Араван цемент жетекчиси Арапбаев Азамат Жогорку Кеңеш депутаты 10 тонна цементин алып келип берди. Жана башка 1000 сомдон, 2000 сомдон канчалык адамдар салды. Дагы бир тууганыбыз атымды айтпа деп менин салганым дагы сыр бойдон калсын деп канчалык адамдар салып атат. Алла разы болсун. Сиздердин салып аткан 1 сомуңуздар дагы, 5 сомуңуздар дагы баардыгы китепке жазылып атат. Мен эртең могул лестница бүткөндөн кийин, баардык фундамент пайдалуу бүткөндөн кийин мен толук отчет берем. Ушул пайдалуу бүткөнгө чейин кимдер жардам берди, кимдер колдоо көргөздү, кимдердин колдоосу менен бул иш жүрдү, кантип бүттү, эмне материал кетти, канча материал кетти. Кудай кааласа мен ошо фундамент бүткөндөн кийин берейин деп турам. Буйрса баары жакшы. Урматтуу мекендештер, Алла разы болсун. Мына сиздер бар экенсиздер, иш токтобой жүрүп атат. Мындай бир чоң проектти жасаш кыйын негизи. Бирок Кудайым ушул ишке себепчи болуп иш токтобой атат. Дагы бир учурдан пайдаланып кайрылып кетейин. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулмандар. 50 000ден ашык кирпич кетет биринчи этажына эле. Экинчи кабатына дагы көрөбүз. Плита
плита кетет. Ар бир комнатага 20 000 сом, 25 000 сомдук плита кетет. Урматтуу туугандар, ушул видеолорду канчалаган адамдар көрүп атат? Күнүнө 30 000 деген киши көрүп атат. Мен сиздерге өзүм үчүн эмес, ушул жерде буйруса келечекте жашоочу муктаждар үчүн кайрылып кетем. Бүгүн Кудайга шүгүр, мүмкүнчүлүк бар, 12 мүчөбүз түгөл, жумушубуз бар, жок эмес. Жокто айтпайлы туугандар. Жокто айткан болсо Алла таалам жок кылбай калат. Жокту дагы бар айтсаң, Кудайым ошол барчылыкты берет. Сиз ушул муктажга бирди берсеңиз, Кудайым сизге экини берет. Экини берсеңиз, Кудайым эселеп берет. Урматтуу туугандар, мекендештер. Эч бир инсандын байлык, бийлиги садака менен кемиген эмес. Чөнтөгү бир садака менен бөскөргөн эмес. Ошон үчүн мен айтып кетем. Бир кирпич болсо дагы салым кошпайлы ушул жерге. Бир кирпичтин баасы болгону 5 эле сом. Мына күнүнө 30 000 деген киши көрүп атат. Бир күндөгү көргөн киши бир кирпичтен жардам берсе эле 30 000 кирпичи чечилет экен, урматтуу туугандар. Ушул жерде жашоочу муктаждар үчүн бир кирпичти да кыра көрө албайбызбы? Мен сиздерден терең кайрылам. Эгерде аны жардам бере албай калсак, урматтуу туугандар, колубузду жазып дуа кылып коюңуздар. Ушул жерге Алла таалам мени себепчи кыла көрсүн. Жардам берген инсандардан кыла көрсүн. Мени жардам алуучулардан эмес, жардам берүүчүлөрдөн кыла көрсүн деп Алладан жалбарып сураныңыз. Эгер ал дагы колубуздан келбеген болсо, урматтуу туугандар, ушул биздин жумушубузга дуа кылып коюңуздар. Ушул иштер бүтүп кетсин деп чын жүрөгүңүздөрдөн. Эгер ал дагы колубуздан келбесе, туугандар, мына ушул видеолорду поделиция кылып, класс басып, азыр биздин YouTube каналыбыз бар, Акниет Аманат деген YouTube каналыбыз бар. Ошол жака кирип, видеолорду башкалар менен бөлүшүп, каналыбызга подписация басып, катталып коюңуздар. Бизге ошонуңуздар жардам болот. Балким кимдир бирөөнүн жүрөгү мээримге толгон, ушул жерге жардам берем деген инсандын ушул видео колуна барып түшүп, ошонун жардам берүүсүнө сиз себепчи болуп калышыңыз толук ыктымал, урматтуу туугандар. Мына ушуну сиздерден күтөбүз. Келиңиздер, колдоп коюңуздар. Буйруса, иншалла бул ишти биз жардам берсек, бербесек да бул күндөр өтө берет. Биз бул ишке салым кошпосок дагы бул иштер бүтө берет. Анткени Алланын буйругу менен башталды, Кудай кааласа. Барыңыздарга чоң рахмат. Ар бир салым кошуп аткан, ихсан берип аткан, дуа кылып аткан, жардам берем деп ниет кылып аткан, жардам бере албай калган инсандарга дагы Алла таалам чексиз сооптор жазган болсун. Ыраазы болгон болсун. Сиздерди дагы ушул үйлөргө себепчи кылганды Аллах таалам насип эткен болсун. Мен бир гана жараткан Аллахтан жалбарып сурайм. Жардамды бир гана Алладан жалбарып суранам. Алла таалам сиздерди себепчи кылганды насип эткен болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сеймен чыгат, жакшы билесиздер. Азыр бул жагында дагы буйруса сиз ойлоп атат. Паузада эле турабы? Урматтуу туугандар, баса белгилеп кетейин, эгерде колдоо көргөзөм деп, жардам берем деп, ушул үйгө мен дагы себепчи болоюн деген инсандар болгон болсо, балким биз менен байланыша албай аткан болсоңуздар, биздин WhatsApp, эл сом байланыш номерибиз Акниет Аманат коомдук фондунун ушул номери 3 жумушту бир аткарган бир номер бар. 705 менен 33 77 90. 705 менен 33 77 90. Эл сом дагы бар. Сбербанк карта дагы бар, мен экран алдына коем. Жана биздин доллар менен, евро менен, рубль менен, сом менен сала турган счеттор да бар. Ошол жактан да карап көрүп, колдон келишче салым кошсоңуздар болот. Эгерде биздин каналдарыбызга кирип маалымат алам десеңиздер, YouTube каналыбызды айтып кеттим. Акниет Аманат деп YouTube каналыбыз бар. Ошол жака кирип, каналга катталып, ошол видеолорду башкалар менен бөлүшүп, же болбосо маалымат алсаңыздар болот. Же болбосо Instagram, Facebook, Одноклассникидеги баракчабыз Медер Сапарбаев деп чыгат. Instagram, Facebook, Одноклассникиде Медер Сапарбаев деп чыгат. Ошол жактан кирип, ар бир маалымат, урматтуу туугандар, күнүмкүсүн күндө биз каякта жүрөбүз, эмне жумуш кылып жүрөбүз, кандай кылып жүрөбүз, бул жерлерге кимдер жардам берди деп кыскасы ар бир отчет ушул каналдарга кирип атат. Ошол жактан маалымат алып алсаңыздар болот, туугандар. Ушундай, рахмат барыңыздарга. Мен кыскача бул жагынан айтып кетейин. Мына кире бериш главный ход. Киргенде сол жакта летний кухня. Мол 2 бөлмөдө бир семья жашайт, наркы 2 бөлмөдө бир семья жашайт, төр жагында 2 семья жашайт, оң жагында 2 семья жашайт. Мол лестницадан берки семья бул жактан чыгат, наракта жашаган семья наркы лестницадан чыгат. Мынакей бири-бирине жолтоо болбойт. Мына бул жакта лестница бар. Ортосунан тосулат.
Нар жагы да ушундай. Нар жагынан бир семе чыгат, бул жагынан бир семе чыгат, ортосунан тосулат. Бул жагы да ушундай кыскасы. Экинчи кабатка ошол теге турган топурактын жанынан жогору чыккан лестница кылабыз иншалла. Ушундай туугандар, баары сонун иш аябай жүрүп атат, көрүп атасыздар. Өтө чоң проекти. Засыпкасын кылдык, эми дубалына киришебиз иншалла. Алла таалам тынччылык берип турса, ден соолук берип турса, ушул үйлөрдү бүтүрүп тапшырып берүүнү Алла таала насип эткен болсун иншалла. Рахмат анда эмесе баарыңыздарга. Бул лестница майыптарга ыңгайлуу эле экен, көрүп багыңыздар бериңиздерчи. Жакшы эле го дейм а. Ушундай. Бул ичи эмнеге пустой турат дешиңиздер мүмкүн. Бул жер засыпка болуп туруп, үстү жабылат. Нар жагына подвал боло турган болду, лестницанын астынчы. Авария банкаларын кое тургандай. Ушундай туугандар.